Bizde konukta İslam жана Мадина konukta. Assalamu alaikum. Барыңыздарга салам. Шоу-бизнеске киргенден кийин кандай экен негизи, жактыбы? Мен аябай деле дам тата электим шоу-бизнесинчи. Тойлор боюнча оюн. Тойсон. 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 Тойго чыгыш керек, той иштеш керек го дейм. Акча тыйын табыш керек да. Популярдуу болот, же болбосо бул ырды ырдасак балким элге кирбей калышы мүмкүн деген нерселер өзүңөр мындай сезип аласыңарбы ошол нерсени? Мен могу эзилип бүттүм да хит болот деп вообще ойлогон эмесмин. Bizde konukta İslam жана Мадина konukta. Assalamu alaikum. Кош келиңиздер. Рахмат. Учурдагы жылдыздар, себептен Instagram баракчасында көптөгөн мыкты чыгармалардын аткаруучулар, силерди көпчүлүк ушул подписчиктериңиздер көбүрөөк тааныйт болуш керек. Көргөнүңүзгө кубанычтабыз. Подписчиктериңиздер менен учурашпаңыздар. Assalamu alaikum. Жалпы бизди көрүп жаткан, угуп жаткан кыргыз элибизге жагымдуу кеч каалайбыз. Барыңыздарга салам. Биз учурда мынакей Мадина менен Исламда жакшы жаңылык бар. Бир ай мурун болсо керек эле клип чыкты. Кечирменин чыгармасы. Өзүңүздөргө жактыбы? Кандай келе жатат буюрса клипти? Көрүүчүлөр кандай кабыл алды? Бул ырды деген биз эме деп айтсак болот да, ремейк варианты. То есть бул жаңыртылганы. Кавер деп адашып калат көптөр, эми кавер эмес да. Ремейк жаңыртылган варианты. Буга чейин бул эжеке ырдаган автору Акылай Абдалиева деген эжекебиздин обону, сөзү Ташкент кызы Гүлэженики. Ошол биринчи башында Мадина жазып берип атам деп, жазып берем деп жазып баштагам аранжировканы. Анан кийин баягы Жагып кетти. Ач көздүк болуп кетип, кошулуп калдым артынан. Давай мен ырдайын деп эле. Эми көбүнө эле кызык экен ошол силердинки канча чогуу ырдап жүргөндөр канча убакыт болду, мисалы чыгармачылыкта кантип баштадыңар? Биз канча болду? Көп эле болуп калды. Негизи ырдап чыкканыбызга. Деген апрелдин 1-inde чыккан. Сүйүмүрөк Сүйүмүрөк деген да. Анан мындай ошону ырды чыгарабыз дегенгечи бир 2020да, 20 сүйлөшкөнбүз. Ой, ушундай кылып чыгарбайлы агай деген да. Мен агай болом. Ушундай кылып чыгарбайлы деген. Макул деп экөө сүйлөшүп жүрүп көп өттү, анан баягы саат чыкпай атты да. Анан ошентип жүрүп апрелдин 1-inde чыккан. Эмне болот, не жок деп чыгарып койгонбуз. Бирок угармандар аябай көп болуп, просмотр кетти, анан соңунда анан баягы стимул алып иштесек болот турбайбы деп, анан сүйүнүп, мына Кудайга шүгүр иштеп атабыз деп. Жакшы. Эми бизде буга чейинки ошол бир ай мурун кечирменин чыгармасы чыккан. Ошол чыгарманы силер YouTube'дан да көрсөңүздөр болот. Андан тышкары бүгүн биздин эфирден да азыр жаңырат. Балким ошондон бир кыскача куплет кылып, балким телевизорго бир аз кызыктуу жандуу үн менен анан кийин клипке кезек берели. İslam жана Мадина. Geçir meni, bola albadım senin oyundan. Eğer seni tarınsam, yüreğimde vurursam, geçir meni altını. Geçir meni, жақынсың мага бир борунда. Жалган сүйлөп жалынсам, жаштыгыңды сагынсам, кечир жаным алтыным. Жашай албайм жаным сенсиз бул өмүрдө. Жакшы көрөрүм жалгызым бир өзүңдү. Yaşay albayım canım sensiz bu ömürde. Yaxşı görürüm жалгызым bir özündü. Geçir beni. Силердин чыгармачылыгыңыздарга көп эле кызыгат. Каверден башталып, учурда мынакей өздүк чыгармалар чыгып атабы, мисалы, кайсыл ырлар менен көбүрөөк силерди таанып атат? Өздүк ырлар чыга элек, бирок мындай ошол иштелип жатат буюрса. Бул 2022ге Кудайым буюрса жаңы жылдан кийин чыгарайлы атабыз. Себептер менен буюрса.
Негизи Мадина тууралуу айтканда буга чейин ушул бир жыл 2 жыл мурун ушул кавер ырдап Instagram аркылуу башталган сеники. Учурда дагы эле ушул кавер катары ырчыбыз катары таанайбы же мындай блогер катары билеби сени? Мен блогер катары эч ким билбейт го. Кавер ырдап жүргөн үчүн азырга чейин эле кавер болуп келатат. Буюрса эми жаңы ырдап ыр жаздырып чыккандан кийин эми башкача көз карашты болуп калса керек элдерде элечи. Тойго чыгарып калдык. Экон тойлорго заказдар көбөйүптүр уже. Артист көйнөгүнөн байкасаңыздар болот десең. Эми негизи бизде мынакей Кыргызстанда шоу бизнесинин катарына кирип калдыңыздар. Учурда бирок байкап көрсөк, Кыргызстанда ошол сен чыккандан кийин, буга чейинки кавер ырчылар чыккандан кийин кавер ырчылар көбөйдү. Ошол эле кыздардан, балдардан негизи. Бул кайсыл бир деңгээлде өзгөчө бир направление болуп калыш керек, бир тармак, кавер ырчылар өзүнчө бир тармак, шоу бизнес өзүнчө бир тармак да. Сени көбүнчө көчүдөр кайсыл ырчы катары тааныйт? Мадина деп билеби же кавер ырчысы деп таанатабы? Көчүдө барат. Мадина дешет, э? Мадина деп эле таанышат. Мадина деп коюшат. Көп эмес, бирок кээде таанышат. Жаныман өтүп барат эле, бетим айтпаса да өздөрүнчө сүйлөшүп туруп, Мадинага деп өткөн. Сен ого мен ошол. Или же бир ушул ырдырдаган кыз го деп мындай сүйлөп туруп өткөчөт да жанынан. Көз алдыма келип монтип бет маңдай сүйлөшүп эме алгандар аз да. Көбүнчө тийишип өткөрдүм элечи. Эми негизи силер үчүн 2021 кандай жылдардан бири болду? Эмнелерге жетиш алдыңар? Буюрса бир айдан жаңы жыл болот. Ислам, сен үчүн кандай жыл болду? Кудайга шүгүр, көптөгөн жакшы нерселердин башталышы болду деп ойлойм да. Буюрса 2021. Анан Алла Таалам буйруса, эми көрө жатарбыз, жакшы ийгиликтер болот буйруса. Ишенем. Мадина, сен үчүн кандай жыл болду? Мен үчүн аябай эле сонун жылдардын бири болуп атат. Баштап атат буйруса. Окшош эле деп коебуз. Негизи буга чейин 2 жыл мурун мен кавер ырдап чыккам. Анан эч нерсе кызык жок эле, мындай эле ырдап жүрөрчүмүн да. Быйыл 2021ден баштап уже аябай кызыгып баштадым да, наоборот. Же ушул мындай профессионально жаздырып, кавер тарттырып чыккангабы, билбейм, айтор сонун мындай сезимдер да. Кыргызстанда мынакей шоу бизнесин эле силерди көп эле тааныйт, ошолордун эле катарында эле жүрөсүңөр. Балким сенин көз карашың буга чейин балким башкача болгондор мынакей шоу бизнеске киргенден кийин кандай экен негизи, жактыбы? Мен аябай деле дам тата элек шоу бизнесинчи. Мындай эле четине баратабыз. Аябай эле кирип эме кылып жүргөн жокпуз. Эми эле баштап атат буюрса. Ислам, сенин оюң боюнча эмнелерди өзгөртүү киргизгиң келет эле балким? Кыргыз эстрадасынабы? Кыргыз эстрадасына деген эме кылгым келет да бир. Азыр көпчүлүктөр хайп менен таанылышат, жаш балдар. Мисалы да, жеңилирээк нерсени каалашат. Ошондой эле жеңилирээк ырларды чыгарганды каалашат. Баягы элге батсын сөздөрү бир күлкүлүү кылган бир ушундай ал жерде мисалы музыка бир жакшы кыргыздын маданияты мындай басылып бараткан көп сезе бербейт. Анан ошонун тескеринче билимдүүлөрдү элдер таанып, билимдүү музыканттар, билимдүү ырчыларды ошолорду ошондой бир эмне десем, ошондой нерсени бир хит кылып, ошондой нерсени ошонун бир билимдүүлөрдүн доорун алып келгенге бир салым кошкум келет да. Мен мурда эмени тойлор дегенде тойлор боюнча көз карашым аябай эле башкача болчу. Тойго чыгат десе эле бир башкача сезчүмүн да. Мындай дешевый деген мааниде элечи. Ушундай сезчүмүн. Анан кийин өзү азыр өзүң чыгатсың. Ооба, өзүм чыгам, бирок эми тиричиликке чыгып иштеш керек экен. Жан багыш керек экен десең. Жан багыш керек экен. Эл каалап атса, э? Бар элдер чакырып мисалы келип ырдап бергиле деп эме кылса аябай мындай кубанат экенсиң да. Башкача сонун, приятный болуп барып, андай нерсе сезилбей калат экен ужечи. Мен мурда көргөндө ушундай сезилчү да. Экөөбүз чыгып калабыз да анан. Чоң жигит сүрөк тартып коесуң деп коет. Сүрөк тарта Мадинаны. Эми таанышпайт келет да, Мадинаны таанышат да.
Ошол Эми бар андай азыр чыгып баштады го. сүрөткө түшүп атат тойго барып, а мен сүрөттү тартып жүрөм. Жакшы. Эми негизи бизде учурда балким силердин өзүңөрдүн тажрыйбаңар менен карап көргөндө, мындай бир ушулар популярдуу болот, же болбосо буларды ырдасак балким элге кирбей калышы мүмкүн деген нерселер өзүңөр мындай сезип аласыңарбы ошол нерсени? Негизи бул нерсени сезиш мүмкүнбү? Жок. Мен могу эзилип бүттүм деп хит болот деп вообще ойлогон эмесмин мен. Укканда мындайлар экен деп койгом да. Ойлогон эмесмин. Кайсы Бекжан Темирханымбы? Менин кызым түшпөй берген эмесе. 2 күндөн уже угуп баштап өттү, өлдү дедим, ошо хит болот го деп сездим да. А бирок сондырлар чыгат мисалы кээдечи, творческий да, коммерческий эмес. Анан ошолор угуп, бир сондыр болсо керек деп ойлойсуң, бирок болбой калат, хит болбой калат. Просмотр аз болуп калат. Ой, вообще өтпөй калат. Мисалы Арсен байкебиз бар го. Менби. Жок. Арсен, Омар Арсен деген байкелес бар го. Ошонун мисалы үчүн кызына арналган ыр чыккан бир Алия деген. Мен аябай мындай прям сүйүп уккам да ошордучу. Кийин ошо YouTube'дан кирип карасам бир 1000 2000 эле просмотр экен да. Бардык телегөчөргө айтып өтөлү, добушуңуздарды бийигире алып көтөрүңүздөр телевизордон. Себеп дегенде бизде Ислам менен Мадинадан жандуу үнү менен мыкты музыкалык чыгарма жаңырмакчы. Сурансаң укпас, сөзүн далайдын, сууларда яккан, күндү санаймын, сезимим жыргап, гүлүмдөп жүзүм, сени алып келчү, жолду караймын, жакшына кайым, жарк тебелесиң, жан дүйнөм элеби, неге жеңесиң, жашыл жарык нур, жаган жол менен, качан келесиң, качан келесиң, сүрдөнүп бүттүм, тушалып тегип, сүйүүсүз жашап, утабыз нени, кубаты сыйкыр, үмүтү менен, кучактап алды, кусалык мени, жакшына кайым, жарк тебелесиң, жан дүйнөм элеби, неге жеңесиң, жашыл жарык нур, жаган жол менен, качан келесиң, ай, качан келесиң, качан келесиң, качан келесиң. Кол чабалат. Кыргыз Республикасынын эл артисти Ислам. Да буйрса чакырып калабыз да концерттерине. Кайсы жердин кулуну болосуң Ислам сен? Мадина, сен кайсы жерден болосуң? Мен Оштон болом. Ош областынын Нукат районунун Платов деген айылынан болом. Ислам? Таластан. Кара Суу деген айыл. Таластан өзү? Талас району, Кара Суу айылынан болом. Таластан деле айтып койсом бир жолу атам ушкан, эфирден чыксам. Так айтпайсың. Так айтпайсың, Талас району, Кара Суу айылы деп айтып коеюн. Кара Суу айылынан болом, Таластан. Негизи, көп эле биз ушул эле келген конокторго да ушул суроону беребиз. Мектепте кандай окудуңар деле? Негизи балким же чыгармачылык жакта эле карап туралдыңар беле? Ошол кезде байкалды беле талантыңар? Муну билем. Кандай окуйсуң Мадина сен? Мен деген мен эле эмес, негизи көп эле ушундай болуш керек. Канчанчы? Ачык эле айтып Мадина, уялба. Мен 5-6 класска чейин ударница болгом, отличница болгом. Ислам, сен Таласта кандай окудуң? Таласта мен свеж болуп келбедим бияка. Вообще окугам эсимде мен. Эми мектепте окугам 4-класска чейин, Мадина айткандай эле, андан кийин бизде айылда жумуш көп болуп эле, ошентип каралбай кеттик да. Бирок кийин бул жака келгенде Мураталы Күрөнкиев атынан училище окугам да. Бул жактан бирок жакшы окугам да, аябай. Башында айтып кеткендей эле, бүгүнкү биздин эфир жөн эфир эмес.
2 жашты тааныштыруу эфир болчу. Анда эмесе сиздердин кол чабуулар менен бүгүнкү тоюбузду баштайбыз. Кеттик. Кошусу 2 жаш. Болуптур жар. Я бул андай бул эфирден кийин аябай ойлоп калсат чын эле. Ооба дейм, ойлош берсин. Аны тиги. Ушан кесип калабыз, Ушан кесип калабыз, ойлой эч ойлобой. Тамаша, New TV шоу программасы, биз студия эфирде болдук. Бизде конокто Ислам, Мадина. Мен оюмча биз кайсыл бир деңгээлде сиздердин маанайыңызды көтөрсөк, силерге албетте ырахчылык билдиребиз. Бардык көрүүчүлөргө Арсен Султанов, New TV шоу программасы жана кийинки эфирден көрүшкөнчө бар болуңуздар. Ар дайым жылмайыңыздар, эч качан кайрбаңыздар. Эмесе сиздерге мен фону барын коюп турган мен болдум. Ушул чарма мен.